Кочкор форель балык чарбасы 3 жыл мурун түптөлгөн. Алгач ишти райондун борборунан жерди ижарага алуу менен баштаса, 1 жылдан бери Чекилдек айылында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Аймактын абасы, суусунун температурасы балыктарды кармоого төпкөлгөндүктөн таза балыкты багуу колго алынган. Чабактарда чет жактан алынып келинет. Ушул кезден баштап салмагына жараша өз-өзүнчө бассейндерге бөлүнөт. Биз кармап аткан бул форель балыктарынын салмагы ар бириники эле 1,5 килограммдан. Bir жыл мурун ушул малёккесинде салынган, 1 айдан кийин буюрса экспортко чыгара берсе болот. Ал эми ушул бассейнде 1,5 килограммдык форель балыктарынын болжол менен 10 тоннадай бар. Азырынча чарбадагы балыктар 8 бассейнде багылууда. Жылына 80 000 тоннадай экспортко чыгарылат. Басымдуусу Орусияга жөнөтүлөт. Алардагы жылына 300 000 тоннага чейин кабыл алууга даяр экендигин билдирип келүүдө. Бирок талапты канааттандырууга өндүрүштүн мүмкүнчүлүгү азырынча жетпейт. Буюрса өзүнүн планда бар. Ошо инкубаторный цех ачалы деген. Анан 2 жыл Кочкордун өзүндө иштеттик, центринде. Арендага бассейндерди алып иштетип жүрдүк. Аяктагы балыктарыбызды сатып, ушаяктарды курдук, салдык. Дагы тиягына 12 чоң 12 бассейн кастырып койдук. Могу күн жылы менен баштайбыз, Кудай буюрса. Чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн суроо талабын канааттандыруу үчүн чарбаны кеңейтүү көздөлүүдө. Ага жараша кошумча 12 бассейн казылып даярдалды. Бирок ишке киргизүүгө кошумча каражат талап кылынууда. Кожоюндардын чама чаркы чектелүү болгондуктан Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан $1 миллион насыя алсакпы деп ниеттенишүүдө. Өз күчүбүз менен курулган бул бассейндер аздык кылып атат. Азыркы учурда биз бияка артыбызда турат мына котловандарды казып койгонбуз. 12 даяр котлован турат. Ага сарптаганга биздин акча каражатыбыз кичине кыйналып атабыз, акча каражаттан. Ошондуктан биз ошол жагынан такалып муктаж болгонубуз ошол да. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттемекчи чарбаны кеңейтүү аракети тоскоолдуктарга учурап турат. Себеби алган насыяга күрөө мүлктүн суммасы жетпей калышы мүмкүн. Өткөн жылы ушул максатта 7 ишкер аталган фондко кайрылган. Алардын ичинен талапка төп келген 3-өөнө гана берилип, калганы жогорудагыдай көйгөйдүн айынан алган эмес. Биздеги чоң маселе биздин регион Чүй же Ысык Көл облусунда болуп, биздин күрөөгө коюлган объектилерибиз кымбат турбайт. Ошондуктан биздин күрөөгө коюлган объектилер арзан тургандыктан жана биз башка региондор алып аткан мүмкүнчүлүктү биз кургалап атабыз десем жаңылбайм да. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан кредит алууну көздөгөн чарбанын иши өз нугунда уланууда. Ойлогон ою оң жагына чечилсе, Орусиялык компаниянын талабын канааттандырууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бул план ишке ашпай калса, 300 000 тонналык рыноктон куржалак калуу коркунучунда турат. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.